Баарыңыздарга салам достор, сиздер менен Аку. Мен бүгүн дагы бир рецептти проверка кылмакчымын. Бул рецепттер Instagram тармагында, YouTube тармагында аябай таркап кеткен рецепт. Бирок буга мен өзгөчө начинканы киргизгенди чечтим. Анда эмесе баштайлы. Мен ушуга эле компот менен подавать эттим. Если компоттун рецебин кааласаңыздар, комментарийге жазыңыздар. Эмки рецептке компоттун рецебин кошуп чыгармакчымын. Камырын жүрүп алабыз, ал үчүн un алабыз. Унду ээлеп алып, сөзсүз туз кошобуз. Бир жумуртка, бир аз майонез, мындай баарын эле көз болжол менен сала беребиз. Ошондой эле сүт, мен сүткө бир аз суу кошуп койдум, жылуу суу. Өтө катуу эмес, бирок өтө жумшак эмес. Мындай кичине катуураак кылып камыр жүрүйбүз. Начинкасы аябай оңой болмокчу. Сабиз менен эле редко буларды теркөдөн өткөрүп, суюкмага кичине томат кошуп, туз кошуп, өзүңүздөр каалаган специяны кошуп куруп коесуздар. Биздин камырыбыз эс алды, турду. Бир жарым сааттай камырды эс алдырып коебуз, любой камырды достор. Жарым сааттай болду. Камырыбыз мынакей жумшак, жакшынакай камыр. Буну кичинекей шарикче тоголокторго бөлмөкчүбүз. Мынакей начинкам менен достор. Бул редканын сүйүүчүлөрүнө аябай жагат. Камырда жука кылып жайганга аракет кылабыз. Меники мындай кичине мантыныкына окшош болду. Ушундай эле кылып жайсаңыздар сонун болот. Мага ушундай таякча менен салган оңой. Сиздер өзүңүздөргө кашык менен, вилка менен, каалаган нерсе менен салсаңыздар болот. Ошондой эле мен достор именно ушундай начинка менен жасап көрүңүздөрдү сунуштайт элем. Эмкиде дагы ушундайдын башкача начинкалар менен сунуштайм. Ал начинкаларды мен жасап көргөзмөкчүмүн. Ошондой эле азыркы учурда биз карантинде отургандыктан өзүбүз каалаган продуктун ала албайбыз, лишний эч жака баса албайбыз. Ошондуктан үйдө отуруп аябай өзгөчө нерсе жегим келди. Карасам өзгөчө продуктум жок экен. Ойлонуп келип ушундай рецептти көрүп калдым, бирок ичиндеги начинкалар основном творог ушундай кетет да. Аларды мен таппай калдым. Карасам үйдө сабиз менен редкам бар экен. Ошондон эле начинка кылып бышырып койдум. Сухой сковородкага эле эки жак бетинен жай отко крышкасын жаап бышырып коебуз. Эки чети ушинтип кызарганча бышырабыз. Салып, үстүн сливочный масло менен сүйкөп, биринин үстүнө бирин тизип кете беребиз. Экинчилери ушинтип катар менен бышырып кете беребиз. Достор, азыркы мен карантинде отурган убактым. Азыр колумда этим жок. Анткени азыр базардан эт алганга чыгынбай турам. Ошондой эле бөлүккө
жетпей турган кезим, ошондой эле үйдө этим жок отурам. Этим жокто эмне тамак жасап аткандарымды каалайсыздарбы? Мен үйдө азыр көп адамым бар. Көп адамдарга көп количестводагы тамакты жасап атам. Мынакей достор, акыркылары даяр болду тамагым. Ошондой эле компот менен бердим мен. Компоттун рецептин кааласаңыздар комментарийге жазыңыздар, лайк басыңыздар. Канчалык көп лайк чогулса мен түшүнөм компоттун рецептин каалайт экениңиздерди. Саламатта калыңыздар, кийинки видеомду күтүңүздөр. Кийинки көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.